Акыркы мезгилдерде жумушсуздук көп болгондуктан өзгөчө элек жеринде айыл чарбасын өнүктүрүүнүн жолдорун изденип келишет. Жарандар жаркын жашоодон артта калбай өз арабаларын өздөрү согуп дегендей мал чарбачылыгы менен алектенип, андан пайда табуунун түркүн ыкмаларын үйрөнүп келишет. Бул сиздер көрүп турган Абердин Ангус породасындагы уйлардын мекени Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Асыл тукумдуулуктун сапатын арттырууда биздин фермерлер алгач мындан 5 жыл мурда өкмөттүн экономикалык өнүктүрүү фонду аркылуу Ангус породасындагы эт багытындагы уйларды алып келишкен. Өлкө боюнча бул асыл тукумду асыраган 5 фермердик чарба бар. Бул уйлар кыска аралыкта биздин климаттык шартка оңой эле ыңгайлашканын байкоого болот. Демейки, жайдары уйларга караганда алда канча пайдалуу экенин билген фермерлер бул породага болгон кызыгуусу арта баштайт. Бул багытта атайын окуулардан өтүшөт. Аталган породадагы уйлар акыркы мезгилдерде Россия Федерациясынын аймагына да жайылтыла баштайт. Андыктан келишим түзүү аркылуу Россия Федерациясынан алып келүү жолдору кыйла ыңгайлуулук жаратат. Чүй областынын Аламедин районунун кыргыз-казак чек арасында чектешкен аймагында жайгашкан жеке менчик фермердик чарбасында 100гө жакын Ангус породасындагы мүйүзү жок эт багытындагы букалар асыралат. Фермердик чарбаны уюштурган Нурлан Ниязалиев мал асыроонун төмөн түйшүктөрүнө токтолот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз асыл тукум фермердик чарбасында турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай өзгөчөлөнгөн ошол Ангус породасындагы букалар экен. Бул фермердик чарбанын уюштуруучусу катары мына Нурлан мырза жанымда турат. Бул биздин Кыргызстанда бир сейрек гана жерлерде багылат экен. Бүгүнкү күндө ушул букалардын кантип багылат, кандай шартта багылат, биздикилерден кандай өзгөчөлүктөрү туурасында өзүңүз биздин көрүүчүлөргө кеңири маалымат берип кетсеңиз. Бул буканы Ангус деп коет. Россиядан алдырганбыз, 100 баш. Азыр бу жерде 60 баш калды, 40 башы сатылды, уруктукка алып кетишти. Оштон, Көлдөн, Таластан келишип. Бунун артыкчылыгы көрүп атсыздар. Мындай суукка чыдамдуу. Загон системасында багылат. Эт багытында атайын алып келгенбиз. Биздин букалардан артыкчылыгы бул веси көбүрөөк. Жем чөп жеши көрүп атсыздар, ылгабайт. Мүнөзү кандай? Мүнөзү көрүп атсыздар, мындай жоош, момун келет, бири-бири менен сүзүшпөйт оңой менен. Ветеринариялык жагын кандай карайсыздар? Ветеринар байкебиз бар. Өзү келип карап турат, көзмөлдөп. Жумасына 2-3 жолу келип. Бунун этинин сапаты кандай? Бунун эти кандай болот? Башка биздин букаларга салыштырганда. Биздин букаларга салыштырмалуу эти бунун май аз болот, эти көбүрөөк. Сулпет көп берет буларда. Корпусу чоң. Салмагы да чоң. Биздин эки буканын весин бир эле бука берет. Ушу турушунда ушу букаларыңыз канча жашар ушулар? Ушулар азыр 2 жашка чамалап калды. Канча жашка чейин багасыңар буларды? Этке төгүүгө канча жашка чейин мүмкүнчүлүк бар? Мүмкүнчүлүк 4 жашка чейин. Азыр булардын салмагы 700 кг. Ар бири? Ар бири. Живой салмагы 700 кг. Тоннага барышы мүмкүнбү? Барат, 3-4 ай багылса, 2 жаштан асса 1 тоннадан чыгышат. Анткени биз өз көзүбүз менен көрдүк Россиядан. 1 тонна через вес алынган да булар. Анан аталыгын көргөнбүз. 1 тонна 500 экен салмагы. Биз буларды алганда 600 килодан айланган. Россиядан алганда. Азыр бир 700 кило, 650-700 килодан айланат го дейм.
Ети май аз. Биздин мукаларга караганда ич май байлабайт экен булар. Бөйрөк май аз да, эми. Сулпет. Сулпет жалаң. Эт багытында тапшырууга демек ыңгайлуу экен да силерге. Ыңгайлуу. Анан биздин мукаларга караганда вести көбүрөөк берет да. Биздин эки буканын весин булар бир эле бука берет. Анан ошон үчүн азыр санына эмес сапатына өтүп атабыз азыр. Канчалык сапаттуу болсо, ошончолук киреше көп болуп келет. Бул ар кандай шартта багыла береби? Биздин Кыргызстан шартында кандай келип атат? Багыла берет, биздин Кыргызстанда багып атпайбы? Демек суукка чыдамдуу. Суукка чыдамдуу. Эт багытында багылгандан кийин бул кимдер менен келишим түзүү аркылуу каяктарга өткөрөсүздөр этти? Ошол багытта да айтып берсеңиз. Буну этчилер келип өздөрү алып кетет. Через вес беребиз. Азырынча основной буну уруктукка алып атат. Көбөйтүү максатында. Бул өзүнүн гени күчтүү. Ошолорду айтсак. Биздин обычный эле уйга кошсо 70% ангустуу болот. Ошон үчүн көбүнчө уруктукка алып атат. Демек бул буканын баягы эт өндүрүү багытындагы сапатына карап, анан ошол баягы бунун генин көбөйтүү максатында дагы баягы суроо талап бар экен да, Бар, азыр бар. Бизде мисалы коңшулаш мамлекеттерде, мисалы жакын эле Казакстанда мал чарба абдан өнүккөн. Аякта ангус, аулекул деген породалар бар да. Мисалы Казакстанга мал чарбасына барып көрдүм да өз көзүм менен. Аякта биздикине карата, биздин мамлекетке карата бир кыйла алдыга кеткен. Мисалы алар өкмөт жагынан жардам берилет да, субсидий, безвозвратный. Асыл тукум малын баксаңар. Биз деле ошол жактан көрүп Кыргызстанга алып келдик да, Россиядан. Бизде мындай асыл тукум малдарды көбөйтүү максатында. Буларды уруктукка алып атат азырынча. Эгер баягы сиз айткандай өкмөт тарабынан колдоолор болсо, колдоолор дагы алып келмек. Өнүктүрмөкпүз. Неме ургачы малынды алып келмекпиз. Атайын ушундай программалар иштетилсе. Пока өз каражатыбыз менен алып келип атабыз. Бираз кыйынчылык бар. Эми ага чыдайбыз. Абердин ангус деген порода Кыргызстандын шартына туура келет. Кыш кыроодо деле ачык асман алдында багыла берет. Малдын асылдуулугун арттырууда бул эт багытындагы букалар асыл тукум болгону менен машакатты көп талап кылат экен. Жүгөрү аралашкан жем менен чөптү тынымсыз салып туруу керек делет. Ошого жараша тойтун да күчтөп берүү шарт. Өзгөчө породадагы букалар 1 жаштан баштап күнүнө 3 килограммдан салмак кошууга жөндөндү. 700 килограммдан 1 тоннага чейин салмак кошулат. Өзүбүздүн жайдары букадан 300-400 баш баккандан көрө бул породадан 60 баш кармаган пайдалуу экендигин фермерлер белгилешти. Ошондой эле азыр актуалдуу болуп атат, мисалы этти арзандатуу. Арзандатсак, мисалы фермерлерге, бизге окшогон фермерлер зыянга учурайбыз да. Мисалы тойт, жем, чөп кымбат. Ошак жагын эске алыш керек да. 1 килограмм жем арпа азыр 15 сом болуп атат. Чөптүн баасы 200 сом. Эт арзандаса актабай калат да. Менин этибиз жанбай калат.
асыл тукумду көбөйтүүгө кызыктар болгон кардарлар да арбып барат. Сандан сапатка деген түшүнүк менен мына ушундай фермерлерге келишип, мал багуунун сырларын өздөштүрүүнү көздөшөт. Өзгөчө породадагы букалардын айырмачылыктарын жакындан билип, атайын урук алуу үчүн сатып алууга келишкен. Салам алейкум. Алейкум салам. Келгиле. Көргүлө аңгустарды. Таза кандуулар да булар, бай? Таза кандуулар. Россиядан алдырганбыз. Кайсы шаардан келди? Уфадан. Көргүлө. Буройт экени булар, Улгабайт да бул любой. Ылгабайт, чөптү ылгабайт экен. Көрүп атпайсыздарбы? Жешин. 1,5 жаштыкта, байке. 1,5 жаштан ашты, 2 жашка чукулдап калды. Ошондо 600 кило болсо, 600 жыл уже тонна болобу? Тонна болуп калат, аны жана откормный системада багылсачы. А так бунун аталыктарын көргөнбүз. Тоннадан ашык экен да. Булар качан келди силерге? 1 айдан ашты. рабочий катары баксат. Рабочий катары бакса болот. Таластан тааныш жигиттер алып кетти 3 башты. Рабочий катары эле бадага кошуп коет экен. Жакшы дейт азыр. Ургачылар жокпу? Жалаң бука. Жалаң бука алып келгенбиз, ургачыларын суроо талап болсо алып келебиз. Жобуш эле болот. Жобуш эле булар өзү. Скол областынын Каракол деген шаарынан келдим. Интернет булактарынан угуп алып, атайын бүгүн келдик. Бул байкебиз ушундай жаңы породаларды алып келип атыптыр Уфадан. Ошолор менен биз дагы өзүмдүн эми аз-маз чарбам бар. Чарбалык дегендейчи. Анан могу асыл тукумга өтүш керек болуп атат да, акырындык мененчи. Ошол максат менен эле келип калдык. Себеп сапатка өтүш керек болуп атпайбы? Жайнатып багалык жакты. Андан көрчө могу акырын өтүп алсак өзүбүзгө жакшы болот да. Анан биз алып мен дагы кошуна колоңго баягы таратып дегендей. Кыргызстан өнүгөт да ошо менен акырындык менен. Бул эт багытында болот да. Мраморный мясо деп коет да мунчу. Нык. Берки малдардын мисалы май болуп атпайбы, карчыгачы? Мунуку деген мраморный мясо. Эт май болот. Эт май момундай. Сулпет көбүрөөк. Ошондой болот да. Бул породадагы букалардан өзүбүздүн жайдары уйларга ветеринардын көзөмөлүндө жасалма уруктандыруу жүргүзүлүп, сапатын арттыруу болуп саналат. Дал ушундай машакат менен багылып жаткан жандыктардын эттери организмге табылгыс азык болуп берет. Уйдун эти сөөктү, булчуңдарды жана кан тамырларды чыңдап, көрүүнү жакшыртат. Курамында темир көп болгондуктан гемоглобинди көтөрөт дейт адистер. Башкысы диетикалык азык, этинин 60% сиңимдүү келет. Мына ушундай баа жеткис азыктарды тартуулаган асыл тукум өстүргөн фермерлерибиздин иш аракеттери менен жакындан тааныштыңыздар.